Сен түйүү долбоору Үч Коргондогу Пушкин мектебинде 1 жылдан бери иш алып барып келет. Бул жерде биз окуучуларды, мугалимдерди, ата-энелерди ар тараптуу окуттук. Бул албетте жаштарды толук кандуу колдоо максатында да окуучулар өздөрүнүн таанып билүүсү үчүн, окуучулар ата-энеси менен мамилесин оңдоо үчүн, ошондой эле окуучулар коомдун активдүү мүчөсү экендигин сезүүсү үчүн деген максаттар менен иш алып барып келгенбиз. Бүгүн ошол окутуулардын натыйжасы катары айыл өкмөт жетекчилиги менен жолугуп, ушул Үч Коргон аймагындагы көйгөйлүү маселелерди кантип чечебиз деген суроонун алкагында тегерек стол кылдык. Окуучулар өздөрүнүн сунуштарын айтышты, эң сонун сунуштар айтылды. Бүгүнкү болуп жаткан Пушкин мектебиндеги иш-чара аябай мага жемиштүү болду, жеңиштүү болду, аябай жакты. Адам айтмайынча, мына айылыңды билбейсиң деген сөз бар. Көптөгөн ошо бизде көп нерселер кем экен да. Мисалы бүгүн балдар жакшы идеяларды көтөрүп кетти. Мына айылыбызда бүгүнкү күндө өрттөлүп жаткан жалбырактарды айтты. Бул бүгүнкү күнгө чейин иш-чара болуп жатат, алып барылып атат, бирок дагы да улантабыз. Андан сырткары мына аялдамалар жөнүндө. Андан сырткары мына библиотекалар, китепканалар жөнүндө өтө сонун сунуштарды айтты. Ушул сунуштарды биз колдойбуз деген ойдомун. Сегодня в нашей гостевой лекции, а также диалоговой встрече я поняла, что наши местные власти не просто стоят, сидят там, а решают с нами проблемы. Мы сегодня обговорили с ними своими проблемами, потому что все-таки ребенок никогда не лжет, да, и мы сказали все прямо в ей лицо. Жолугушта көп нерсени алдым. Биринчиден өтө жакшы адам экен. Бизге көңүл бөлүп, өзүнүн убактысын бөлүп келди. Анан дагы биз менен чын жүрөктөн сүйлөшүп, проблемаларды угуп, поддержка көрсөтүп, дагы бизге жардам берем деп айтты. Биз 1 жылдан бери Сен түйүү долбоору менен иштешип келатабыз. Бул түйүү долбоорунун алкагында биздин мектептин окуучуларынан түзүлгөн волонтерлук клуб уюштурулду. Бул клубубуз көп утуктарга жетишти. Айыл өкмөт менен, анан дагы спортсмендер менен жакшы жолугушуулар өткөрүштү. Бул долбоор бизге өтө жакшы окуучуларга таасир этти. Биз бул долбоор менен дагы иштешебиз деген ойдомун.